Умму Хабиба энебиз, момундардын энеси айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уктум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Ким ман солла итнатай ашара рака фи яумихи ва лейлатихи буния лаху бихинна бейтан фил жанна. Ким 12 рекет бир күндө түндө окуган болсо, ага бейиштен үй курулат. Муслимде келген хадис. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах мындай дейт. Бул хадиске түшүндүрмө берип. Ва хади хия суннату раватиб итната ашара рака. Бул раватиб сүннөт намаздар. Арба ракат кобла зухр. Бешимдин алдындагы 4 рекет сүннөт намаз. Ва ракатан ба'даха. Бешимден кийинки 2 рекет намаз. Ва ракатан ба'дал магриб. Шам намазынан кийинки 2 рекет намаз. Ва ракатан ба'дал иша. Жана кутандан намазынан кийинки 2 рекет сүннөт. Ал эми эртеменки таңкысы бул ва ракатан кобла фажр. Фажр намазынын, парс намазынын алдындагы 2 рекет сүннөт. Мындайча айткан бейиштен сарай курулат. وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الرواتب التي مع الفرائض. Бул өтө чоң сыйлык, чоң артыкчылык, чоң жакшылык. Ким парс намаздардын арасындагы сүннөт намаздарды окуп жүргөн адамга мына ушул нерсеге бекем болууга үндөйт, дайым аткарууга. Намаздарга, сүннөт намазддарга бекем болойлу. Кандай чоң жакшылык.